Жогорку кеңеш премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин өкмөттүн 2018-жылдагы иши жөнүндө отчетун жактырды. 2 күндүк талкуулардын жыйынтыгы боюнча Жогорку кеңештин депутаттары премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин өкмөттүн 2018-жылдагы ишмердүүлүгү жөнүндө отчетун канааттандырарлык деп тапты. Өкмөттүн азыркы курамы өзүнүн милдеттерине 2018-жылдын апрель айынан баштап киришип, бул кезде өлкөнүн бюджети кабыл алынган, ал эми экономикабыз кырдаалды терең талдоого муктаж болуп турган. Интегралдык көрсөткүчтөрдүн суммасынын негизинде өкмөттүн ишин баалоо жүргүзүлүп келет. Ал негизги 4 көрсөткүчтөн турат. Биринчиси өкмөттүн программаларынын аткарылышы. Экинчиси жалпы мамлекеттик программалардын ишке ашырылышы. Үчүнчү калктын ишеним индекси. Төртүнчүсү өлкөнүн эл аралык рейтингтердеги позициялары. Булардын баарынын жыйынтыктары өкмөттүн коюлган милдеттерди ийгиликтүү ишке ашыра алгандыгын тастыктап турат. Калктын ишеним индекси 0,16%га төмөндөгөнү, бирок бул мыйзам ченемдүү жана объективдүү процесс деп ойлойбуз. Бул көрсөткүчкө өкмөттүн пиар менен алектенбей, тынымсыз иштей бергендигинин таасири болду деп ойлойбуз. Өкмөт бүгүн коомчулук үчүн ачык. Биринчи күндөн тартып биз бардык мамлекеттик органдардын ишинин ачык айкын болушуна умтулуп, элдин көйгөйлөрүн ыкчам чечүү үчүн болгон аракеттерди жасадык. Бүгүн да биз ишибиздеги кемчиликтер туурасында ачык айтып, жыл ичинде ар түрдүү рангдагы жоопкерчиликсиз жетекчилерден арылдык. Алардын ичинде 6 министр, 13 жетекчи, 13 аким кызматынан бошотулду. Өкмөттүн ишиндеги оң динамика жалпы мамлекеттик программаларды ишке ашырууда катталды. 2017-жылга салыштырмалуу көрсөткүчтөр 5,6%га жакшырып, ал эми эл аралык рейтингтерде Кыргызстандын позициясы 1,9%га жогорулады. Бизнес жүргүзүү индекси боюнча Дүйнөлүк банктын жыл сайын жүргүзүлүүчү рейтинги боюнча дүйнө жүзүндө бизнестин өнүгүшү жана инвестициялык климаттын жакшыргандыгын көрүүгө болот. Кыргыз Республикасынын рейтинги 190 мамлекеттин ичинен 70-орунга чыгып, 7 позицияга жакшырды. Өсүш 4 индикатор боюнча катталып, төлөөгө жөндөмсүздүк чечүү 37 позицияга, эл аралык соода 14 позицияга, миноритардык инвесторлорду коргоо 13 позицияга, келишимдердин аткарылышын камсыздоо 8 позицияга жакшырды. Коррупцияны кабылдоо индекси. Бул индекс ишкерлердин жана өлкө экспортерлорунун позициясынан алып караганда, алардын мамлекеттик секторда коррупцияга кабылуу деңгээли бааланат. 180 өлкөнүн ичинен 132-орунга чыгып, 3 позицияга жакшырды. Экономикалык эркиндик индекси боюнча 180 өлкөнүн ичинен 79-орунда турабыз. Учурда дүйнө өлкөлөрүнүн инвестициялык климаты да олуттуу тобокелдиктерге кептелип, дүйнөлүк инвестициялардын жалпы көлөмү 19%га азайды. Же болбосо 1,2 триллион долларды түздү. Глобалдуу атаандаштыкка жөндөмдүүлүк индекси боюнча Кыргызстандын абалы өткөн жылга салыштырмалуу 5 позицияга жакшырды. Бул индекс Кыргызстандын экономикасынын макроэкономикалык туруктуулугун жана өкмөттүн 2018-жылдагы ишин баалоодогу негизги көрсөткүчтөрдүн бири болуп саналат. Социалдык прогресс индекси боюнча Кыргызстан 146 өлкөнүн ичинен 78-орунга чыгып, олуттуу прогресске жетишти. Булар кайсылар? Адамдын базалык көрсөткүчтөрү, керектөөлөрү. Бул тамак аш, суу, санитария, коопсуздук боюнча. Экинчиси бакубатчылыктын негизи, билимдерге жетишүүсү, маалыматтарга жана коммуникацияларга ээ болуусу, саламаттык сактоо жана айлана чөйрөнүн сапаты. Адамдардын мүмкүнчүлүктөрү боюнча бул адам укуктары, эркиндиги, шайлоо укугу, жогорку билимге ээ болуусу боюнча. Өлкөнүн өркүндөө индекси боюнча Кыргызстан 149 өлкөнүн ичинен 78-орунду ээлеп, өткөн жылга салыштырмалуу 4 позицияга жакшырды. Ушул көрсөткүчтөрдүн баарынын жыйынтыгы менен өкмөттүн ишинин жалпы интегралдык көрсөткүчү
2,4% жакшырды 2017 жылга салыштырмалуу. Урматтуу депутаттар, 2018 жылдын ичинде өкмөт экономикабыздын азыркы абалына терең анализдерди жасады. Иштердин алсыз жана күчтүү жактары аныкталды. Алынган жыйынтыктардын негизинде өлкөнүн социалдык экономикалык стратегиялык артыкчылыктары белгиленди. Буга байланыштуу экономикабыздын азыркы абалына токтолуп кетсек. Биринчиси, экономикабыздын кумтөр алтын кенине катуу көз карандылыгы. Биз ойлойбуз, бул өлкөнүн экономикасын башкаруудагы өткөн жылдардын эң чоң катачылыгы. Анткени өлкө экономикасы менен бирге социалдык маселелердин баары ушул кумтөр долбооруна байланган. Ошондуктан өкмөттүн милдети бүгүн кумтөр сыяктуу гиганттардан көз каранды болбогон экономиканы түзүү. Экономиканын альтернативдүү башка тармактарын өнүктүрүү болуп саналат. Экинчиден, кен казынасы менен энергетика чөйрөсүндө системалуу көйгөйлөр, коррупциялык схемалар, контролдун жоктугу, кредиттердин жана гранттардын натыйжасыз пайдаланышы кредиторлордун алдында эң чоң суммадагы карыздардын топтолушуна алып келген. Учурда энергетиктердин кредиттер боюнча карызы 102 миллиард сомго чыкты. Бул мамлекеттик азыркы бюджеттин дээрлик жарымынан көбүн түзөт. Быйыл биз бул карыздын 4,6 миллиард сомун төлөшүбүз керек. Ал эми карыз төлөөнүн чокусу энергетика системасында 2025 жылы 10 миллиард 300 миллион сомго чыгат. Бул өлкөнүн экономикасына оорчулук алып келип, казынабызга чоң жүк болот. Үчүнчүдөн, элдин 60%дан ашыгы айыл калкы. Элдин 60% айыл калкы. Айыл чарбасы бүгүн мезгил тараптарына жооп бербейт. Уюштуруу системасы чаржайыт. Чарба жүргүзүүчү майда субъекттер көп. Майда товардуулук, өндүрүү, кайра иштетүү сыяктуу чынжырда инновациялык агромаркетингдин жоктугу. Мунун айынан аймактардын социалдык экономикалык абалы жакшы эмес. Инфраструктурасы, мүмкүнчүлүктөрү жана туризм потенциалы толук пайдаланылбайт. Мисалы, экономикада 2,13 миллионго жакын адам иштесе, анын ичинен айыл чарбасында 541 миң адам алектенет. Же болбосо 23% эмгекке жарамдуу жана эмгектенип аткан калкыбыздын 23%-ын айыл жеринде түзөт. Демек, аймактардын өнүгүүсү айыл чарбасындагы жетишкендиктерден түздөн түз көз каранды. Бул факторлар Кыргызстандын экономикалык жана социалдык өсүшүндө олуттуу тоскоолдуктардан болуп келет. Урматтуу депутаттар, 2018 жылдын жыйынтыгына кыскача төмөнкүндөй токтолсок. Макроэкономикада Кыргызстандын ички дүң продукциясы 557,1 миллиард сомду түзүп, 3,5% өстү. Экономиканын бардык секторларында өзгөчө өсүш, курулушта 7,8%, өнөр жайында 5,5%ды түздү. Ички дүң продукциянын калктын жан башына бөлүнүшү 3% өстү. Ички дүң продукциянын көлөмү негизги соода өнөктөштөрүбүздө Россияда 2%, Казакстанда 4,11%, Белоруссияда 3% болду. 2018 жылдын ичинде тышкы карызды 265 миллион долларга азайтканыбыз менен анын көлөмү абдан көп, 3,8 миллиард доллар. Былтыр ички дүң продуктуга карата карыз кооптуу чектен бир кыйла ылдый түшүрүлдү. 53,11%дан 48%га түшүрүлдү тышкы карызыбыз. Тышкы соода жүгүртүүдө туруктуу тенденция сакталып, 2018 жылы республика дүйнөнүн 143 өлкөсү менен соода сатык мамилелерин жүргүздү. Анын ичинен экспорт 93 өлкө менен, импорт 136 өлкө менен болду. Кыргыз Республикасынын тышкы соода жүгүртүүсү 6,7 миллиард долларды түзүп, 6,16%га көбөйүп, анын ичинде экспорт 1,8 миллиард доллар, импорт 4,9 миллиард долларды түзүп, импорт 9,12%га өстү. Импорттун структурасын карасак, негизинен экономиканын реалдуу секторуна абдан көп техникалар жана жабдуулар алынган. Булардын суммасы 4,9 миллиард сомдун ичинен 1 миллиард 21 миллион сом ушул жабдыктарга келген. Чет элдик түз инвестициялардын келиши 570 миллион долларды түзүп, 7,16%га кыскарып, ошол эле учурда
Кыргызстандын инвестициялар чыгып кетиши Кыргызстандан 2017 жылга салыштырмалуу 27,7%га кыскарды. Же болбосо $200 миллион 2017 жылга салыштырмалуу аз инвестиция чыккан, каражаттар чыккан. Инвестициялардын басаңдышы бул биздин эле эмес, бүтүндөй дүйнө экономикасындагы маселе. Дүйнөлүк масштабта түз чет элдик инвестициялар 19%га төмөндөп, мисалы Америкада 18%га, Европанын кээ бир өлкөлөрүндө 70%га чейин төмөндөгөн. 2018 жылы Кыргызстанга кирген инвестициялардын көлөмү кээ бир мамлекеттерден көбөйгөн. Мисалы үчүн Россиядан 25%, Нидерландиядан 64%, Туркиядан 20%га көбөйгөн. Кытайдан кирген инвестиция жалпы тышкы инвестициябыздан 43%ын түзүп, $245 миллион болду. Ал эми негизги капиталга ички инвестициялардан, бул өзүбүздүн экономикабызда иштеп жаткан субъекттердин кошкон салымы 108,6 миллиард сом болду. Же болбосо 24%га өстү өзүбүздүн ички инвестициябыз. Алсак ишканалардан жана уюмдардан салынган инвестициялардын көлөмү жана 108,6 миллиард сомдун 50 миллиард сому бул биздин жергиликтүү бизнестен 36%га өстү. Евразиялык экономикалык биримдик аркалында экспорт 5%га өсүп, импортубуз 4,7%га кыскарды. Акча кредиттик саясат өлкөнүн экономикасында макроэкономикалык туруктуулукту камсыздоого, инфляцияны белгиленген чектен ашырбай кармап турууга жана сомдун курсун туруктуу сактоого багытталды. Алсак инфляция 2018 жылдын жыйынтыгы боюнча 0,15%ды түзүп, Евразиялык биримдиктеги жана КМШ өлкөлөрүнүн арасындагы жакшы көрсөткүч болду. Мисалы инфляция Россияда 4,13, Казакстанда 5,13, Арменияда 1,18 болду. Сомдун курсу долларга карата 1,5%га төмөндөп, өнөктөш өлкөлөрдүн ичинде туруктуу валюталардын бири болду. Муну менен бирге өкмөт бүгүн өлкөнүн банк мекемелеринин ишинин ачык айкындуулугун камсыздоонун истинде көптөгөн иштер болду. Анын натыйжасында экономиканы кредиттөө өзүбүздүн финансылык каражаттар менен 130,5 миллиард сомду түзүп, 18%га өстү. Мындай аракеттердин мультипликативдик үзүрү макроэкономикалык туруктуулук, ишканалардын түзүлүшү, жумуш орундарынын ачылышы, айлык маяналар жана бюджеттик салыктар болду. Бюджетти аткаруу боюнча 2018 жылы биз мамлекеттик бюджетке салыктык кирешелерди 2017 жылга салыштырмалуу 12,8%га көп чогулттук. Же болбосо 13,2 миллиард сом болду. Салык кызматы 79,6 миллиард сом. Же болбосо 17 жылга салыштырмалуу 6,1 миллиард сомго көп чогултса, бажы кызматы 41,7 миллиард сом. Же болбосо 17 жылга салыштырмалуу 22%га өскөн. Бул мындай өсүш болгон эмес. Же болбосо акчалай 7,5 миллиард сомго көп топтолду. Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча дагы 2017 жылга салыштырмалуу 1 миллиард сомго кирешелер көбөйдү. Мамлекеттик мүлктөн. Бул 38%га өстү өткөн 2017 жылга салыштырмалуу. Республикалык бюджеттин кирешеси 135,4 миллиард сомду түзүп, кирешеси 2017 жылга салыштырмалуу дефицитти өзүңүздөр кабыл алып бердиңиздер, 10 миллиард 700 миллион сомго азайттык. Чыгашасы 142,7 миллиард сом болду. Бардык социалдык төлөмдөр жана алынган милдеттерибиз аткарылды. Мындан тышкары, ички булактардан түшкөн кирешебиз көбөйүп, алардын эсебинен бюджеттин күнүмдүк чыгымдарын толугу менен жабууга мүмкүнлүк болду. Чет жактан кабыл алынган мурунку алынып жаткан каражаттар 18 жылы көбү келген жок, алган жокпуз алардын бардыгы. Калган финансылык каражаттар, анын ичинде мамлекеттик тышкы инвестициялар экономиканын өнүгүшүнө өбөлгө болгон долбоорлорду ишке ашырууга да жумшадык. Өлкөнүн өнөр жай субъекттери тарабынан 250,6 миллиард сом продукция өндүрүлүп, 5,4%га өстү. Анын ичинде кумтөр кенин кошпогондо өндүрүш 7,3%га өстү. Өткөн жылы өнөр жайга 16,7 миллиард сом инвестиция салынды. 250 майда жана 13 ири ишкана ачылды. Айыл чарбасын каржылоо 6 программасынын алкагында 5,6 миллиард сомго
11.336 насия берилип, мындан сырткары финансылык кредиттер уюмдары аркылуу 14,8 миллиард сом жана Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду 16 миллион долларга айыл чарбасына кредит бердик. Ирригация боюнча республикалык бюджеттен 370 миллион сомго, чет элдик инвестициялардын эсебинен 410 миллион сомго, жалпысынан 780 миллион сомго акча каражаты бөлүнүп, бүт республика боюнча 639 жаңы суга жер пайда болуп, 1900 гектар жер мурунку талкаланган системалардын баарын оңдодук. 1600 гектар жердин суу жетпеген жерлердин баарына жеткирдик. Айдоо аянттар ошонун натыйжасында 1.214.000 гектарды түзүп, 7.000 гектарга кеңейди. Бүгүн 350 миңден ашык дыйкан чарбалары бар. Ал болгону айыл чарбасында ичкүдүң продукциянын 12 гана пайызын берип жатат. Урматтуу депутаттар, Конституцияда көрсөтүлгөндөй биздин өлкө социалдык мамлекет. Социалдык чөйрөгө өзгөчө артыкчылыктар берилет. 2018 жылда республикалык бюджеттин эсебинен 156 социалдык маданий багыттагы объекттердин курулушу бүткөрүлүп, анын ичинен 95 мектеп, 8 бала бакча, 8 спорт комплекс, 8 саламаттык сактоо, 6 маданият үйү, 25 таза суу объектиси бюджеттин эсебинен бүткөрүлдү. Мындан тышкары башка каржы булактарынан жеке ишкерлердин, жергиликтүү элдин эсебинен жана өнүктүрүү фонддордун эсебинен 1961 объект ишке берилип, анын ичинде 12 мектеп, 29 бала бакча болду. Аймактарды өнүктүрүү боюнча бул эң чоң маанилүү маселебиз болду. Урматтуу депутаттар, 2018 жылы президентибиздин демилгеси менен аймактарды өнүктүрүү жылы деп өзүбүзгө дагы, элибизге дагы абдан чоң аймактарга маани берүү боюнча саясат башталды. Иштеш үчүн керектүү кадамдар, шарттар түзүлдү. Биз аларды эффективдүү ишке ашыруу үчүн активдүү иштерди жүргүзөбүз. Биздин өкмөттүн жана жогорку кеңештин маңдайына бүгүн замандын чакырыктары сыноо болуп турат. Өлкөдө адам потенциалын сактоо, өнүктүрүү жана элибиздин жашоо деңгээлин жогорулатуу, экономиканы көтөрүү жаатында биз сиздер менен бирге элдин үмүтүн, ишеничин, жаратмандык менен актайбыз деп ишенебиз. Ал үчүн өлкөбүздө тынчтык, коомубузда ынтымактын жана ишенимдин болушу абдан маанилүү. Премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев преференциалды калктуу конуштар жөнүндө Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтомуна кол койду. Документте 5 жылдык мөөнөттө жана 10 жылга чейин узартуу мүмкүнчүлүгү менен салыктын 4 түрүнөн бошотуу каралган. Бул сатуу салыгынан, киреше салыгынан, жер салыгынан жана өндүрүштүк, экспортко багытталган жана инновациялык ишканаларды ишке киргизүүдө кыймылсыз мүлк салыгы. Токтомду кабыл алуу республиканын аймактарында жана калктуу конуштарда экономикалык жана инвестициялык ишмердүүлүктү өбөлгөлөөгө багытталган. Мындан улам токтомго ылайык преференциалды калктуу конуштар катары республикалык бюджеттин социалдык экономикалык абалды туруктуу кармоо максатында теңдөөчү гранттарды алган айылдык аймактар: Каракол, Балыкчы, Нарын, Кочкор, Токмок, Кара-Балта, Талас, Исфана, Баткен, Кадамжай, Өзгөн, Кара Суу, Ташкөмүр, Каракөл, Жалал Абад, Кербен, Кочкор Ата, Кызылкыя, Сүлүктүү, Майлы Суу, Ноокат, Айдаркен, Көкжаңгак, Токтогул, Чолпон Ата, Шопоков, Кант, Орловка, Кемин, Кайынды аныкталган. Өндүрүштүк ишмердүүлүк түрлөрүнө төмөнкү багыттар киргизилген: инновациялык технологияларга негизделген өнөр жай өндүрүшүнүн бардык түрлөрү, жеңил жана тамак аш өнөр жайы, электроэнергетикасы, айыл чарба продукциясын кайра иштетүү, жыйым өндүрүшү, аркыл экспортко багытталган өндүрүш. Токтомдо преференциалды калктуу конуштарда ишмердик жүргүзүү тууралуу типтүү инвестициялык келишим каралган. Преференциалдык калктуу конушта ишмердик жүргүзүү тууралуу инвестициялык келишимдин шарттарынын бири инвестор 5 жылдын ичинде жумуш орундарын түзөт. Келишимде көрсөтүлгөн көлөмдө өндүрүшкө инвестиция салат. Акыркы 10 жылдагы факт түрүндөгү маалыматтар көрсөткөндөй, экономикалык активдүүлүк Бишкек шаарында басымдуулук кылат. Республикада өнөр жай ишканаларынын дээрлик 60% Чүй облусунун жана Бишкек шаарынын аймагында жайгашкан. Республика боюнча айыл аймактарынын жалпы санынын 82,5% дотациялык болуп саналат. Аймактардын тең эмес өнүгүүсү өлкө ичинде жана анын аймагынан тышкары миграциялык агымды көбөйтүүдө. Мындан тышкары кыйла өнүккөн жана аздыр көптүр өнүккөн аймактардын квалификациялуу жумуш күчүнүн чыгып кетиши байкалууда. Буга байланыштуу өкмөт аймактарда экономикалык активдүүлүктү жогорулатууга, жумуш орундарын түзүүгө, таяныч аянттарды калыптандырууга жана аймактын инвестициялык жагымдуулугун жана жалпы ишкердик маанайын жогорулатуу үчүн аларга шарттарды түзүүгө өбөлгө калган каражаттарды жасап жатат.
токтом 2019 жылды аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылы деп жарыялоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгына жана Кыргыз Республикасынын 2018-2022 жылдарга карата аймактык саясат концепциясына ылайык иштелип чыккан.